Потом вдруг ему стало плохо и пришлось даже перевезти в Москву. Ну, сейчас состояние тяжелое. Хабиб Нурмагомедовтың атасы комаға түшіп қалды. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Хабиб Нурмагомедовтың атасы жана машықтырушысы Абдулманап Нурмагомедов комада жатат. Бұл туралы ТАСС-қа машықтырушының досы Рамазан Рабаданов билдирген. Маалыматка ылайык 25 апрелде Абдулманап Нурмагомедовтың пневмонияға шектелип, Махачкалардагы ооруканалардын бирине түшкөнү белгилүү болгон. Ал коронавируска тест тапшырган учурда каршы болгон. Врачтар жат дегенге карабай машыгуусун уланта берген. Абдулманап Нурмагомедовду Москвага тайын борт менен алып келишкен. Маалыматка ылайык, ал учурда Москвадагы аскердик госпиталдардын биринде дарыланып жатат. Маш Телеграм каналынын маалыматына караганда, спортчунун атасы инсультка кабылганы жана азыркы учурда абалы оор бойдон калууда. Белгилей кетсек, Абдулманап Нурмагомедов 18 дүйнөлүк спортчуларды тарбиялаган. Россиянын самбо боюнча рекорддук китебине кирген. Өлкөнүн эң ийгиликтүү машыктыруучусу. Көпчүлүк россиялык жана чет өлкөлүк спортчулар социалдык тармак аркылуу Хабиб Нурмагомедовго колдоо сөздөрүн жазууда. Алардын арасында Хабибдин мурдагы атаандашы Конор Макгрегор дагы жана UFC'нин башчысы Дана Уайт бар. Одно и то же, и Хабиб говорит, что он тяжелый. Но когда он был в Дагестане, мы с ним созванивались, я позвонил Абдулманапу, спросил, как состояние, самочувствие. Он сказал, уже нормально вроде бы. И потом вдруг ему стало плохо и пришлось даже перевезти в Москву. Ну, сейчас состояние тяжелое.